Урматтуу Баткен тургундары, акыркы күндөрү Баткен облусунун өзгөчө макам алкагындагы киргизилген 62 айыл боюнча биздин жашоочулардын арасында бир канча сунуштар, сын пикирлер айтылып келүүдө. Ушул боюнча мен сиздерге тагыраак түшүндүрмө берип кетсем. Алгачкы болуп, бул 62 айыл жеңилдик боюнча 2012 жылы 20 мартта өкмөттүн токтому чыккан. Ал токтомдо бир канча жеңилдиктер көрсөтүлгөн. Ушул эле токтомго кошумча экинчи болуп 2020 жылы 26 июнда да өзгөртүүлөр киргизилген. Бул токтомдордо бир канча биздин жашоочуларга жеңилдиктер каралган. Бирок айтып кетейин, бүгүнкү күндөгө чейин ал жеңилдиктер ишке ашпай келген. Барыңыздарга белгилүү, өткөн жумада мен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун кабыл алуусунда болуп келдим. Жолугушууда биз Баткен обласу боюнча талкууга алып, ошону менен бирге ушул 62 айыл боюнча жалпы Баткен обласу боюнча өзгөчө статустун алкагында бир канча жеңилдиктерге чечим кабыл алды. Ал эми 62 айылдын тизмесине кирбей калган айрым айылдар боюнча айтып кетсем, бүгүнкү күндө биз областа жумуш алып барып жатабыз. Бул сунуштарыбыз биз сөзсүз түрдө жакын арада жиберебиз. Эгерде сунуштарыбыз ишке ашып, ошол токтомго өзгөрүү кирип калса, биздин Баткен областындагы чек арага жакын көптөгөн айылдарыбызга жеңилдик болот деп ишенемин.